Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, абдан сонун маектен кийин, абдан сонун чыгармадан кийин биз өз берүүбүздү астына карай сүйрөйбүз. Жаңыдан эгер биздин катарга кошулган болсоңуз, жаңыдан бизди көрүп жаткан болсоңуз, сизге да кайрадан күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн дейбиз, ийгиликтер коштошун дейбиз. Баштаган ар бир сапарыңыздар, кадамыңыздар жемиштүү болсун дейбиз. Же болбосо ушундай күздүн алтын күндөрүндө кимдир бирөөнүн туулган күнү болсо, сөзсүз куттуктап кетмекчибиз жана жашоонун баардык жакшылыктарын каалап кетмекчибиз. Ал эми бизде абдан сонун жаңылык, билим сүйүүчүлөр, билимге суусап турган же болбосо китеп сүйүүчүлөр үчүн абдан сонун маек болмокчу. Андыктан сыналкага жакын олтуруп, бизди күзөтүп барыңыздар биздин студияга. Сөзсүз түрдө биз ар бир берүүбүздө, ар багытта, ар тармакта сиздер үчүн кызыктуу маектерди уюштуруп берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн дагы биз өзгөчө бир кызыктуу темада маек куралы деп турган учурубуз. Себеп дегенде илимий багыттагы өзүнчө бир терең тема эмеспи? Ал нерсеге айрымдар гана бир акыл деңгээли жетпесе, айрымдарыбыздын ал нерсеге канча аракет кылсак дагы айрым учурда ошол билим деңгээлибиз жетпей калганы баарыбызга маалым. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү келген коногубуз менен биз колубуздан келишинче маек курууга аракет кылабыз. Өзгөчө коногубуз чындыгында мен үчүн дагы абдан кызыктуу болуп турган учуру, сиздер үчүн дагы абдан кызыктуу болуш керек деген терең ишеничтебиз. Бүгүнкү күндө дагы илим жаатында жакшы бир ачылыштар, жакшы бир жаңылыктар, жакшы бир эмгектер жаралып жатканы дагы баарыбызга маалым. Бүгүн дал ошол багытта маек курабыз. Ал эми келген коногубузду тааныштырып өтө турган болсом, техникалык илимдердин доктору, профессор, билим берүүнүн эмгек сиңирген кызматкери Жекишева Сагын Жекишевна бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Кош келиптирсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Баары жакшы, эң сонун. Биз да сизди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Кош келипсиз дейли. Мына ушул жакын деле мына ушундай сонун бир эмгек жаралды деп бизге жакшы жаңылык менен бөлүшүп кеттиңиз. Көбүнчө ушул технологияга багытталган өзгөчө бир китеп экен. Анан биз ичин барактап эле көрөлү, бирок сиз ошол ички маани маңызына, эмнеге багытталган, ичинде эмнелер камтылган, кимдер үчүн китеп, өзүңүз токтолуп өтпөйсүзбү? Жарайт, жакшы болот. Анда мен сөздү баштагынан бул китептен мурун баштасам, башынан каяктан пайда болгон. Бул Кыргызстанда фарфор технологиясы жок. Ооба. Болгон эмес. Болгон биздин ошо Центральный Азия боюнча Өзбекстанда, анан Тажикстанда болгон. Казакстан менен Кыргызстанда болгон эмес, себеби биздин адам эл көчмөн эл болгон да. Ошондуктан мындай туруктуу отурган жерден мындай бул фарфор жагында, керамика жагында иштер болгон эмес. Анан ошондуктан бул технология, бул направление багыт өскөн эмес да. Ошондойдон биз башка жактардан бул биздин эл билгенде чыны, чайник, идиштердин баарын башка өлкөдөн алабыз, Кытайдан алабыз, бизде өнүккөн эмес. Анан бир жакшы шарт болуп калды. Биздин геологдор жер байлыгын изилдейт эмеспи? Алар ошол жер байлыгын изилдеп жүрүп, көбүнчө эле алтын издейт, күмүш издешет. Мындай тоо таштарга, мындай топурактарга алар көп көңүл бурбайт. Ошондуктан бир коллегам, геолог, түштүк жактан иштеп жүрүп, бир ак топурак алып келди. Мен билет, ал мен ушул жакта иштеп жүргөнүмдү. Мен Москвада окуп жүргөндө ушул менен заниматься иштечимин, өзүмдүн жетекчим менен. Анан ал киши угуп калып, анан мага алып келди, мону карап көрсөң кандай экен деп. Анан карап көрсөк, бир ишке жарай турган зат экен. Анан аны алып мен Москвага барып, кайра өзүмдүн иштеген, окуган институтума барып, анан ошол жерден ошол затты изилдесек, эң сонун жанагы эле Кытайдын
фарфоруна окшогон идиштер чыга турган экен. Демек ошол бизде деле бар Ошол экен. бизде бар экен. Бизде ошол Жалал Абад областында Keçi менен Тегене деген айылдар бар, ошонун ортосунда жаңгак чыккан, жаңгак багы эмнеси плантациясы бар, ошонун арасында экен. Ошону изилдедик. Анан ошонун негизинде анан илим кетти. Ошонун негизинде мен илим иштерди жасай баштадым. Мына ошонун биринчи жолу мына мамындай кылып, ага чейин мындай вообще мен өзүмдүн Москвада жүргөндө технологияны изилдеп өткөнбүз да, кыргыздын сырьёсунда эмес, башка өлкөлөрдүн, башка Украинаныкын, орустардыкын. Мына ошонун негизинде мындай китеп жаралган. Анан бизден кийин биздин өзүбүздөн чыккандан кийин анан мына керамический сырьё Центральный Азия деп, көрүүчүлөрүбүзгө да мындай көрсөтөлү. Центральный Азия деп, мына анан бүт Центральный Азияда болгон сырьёлордун кандай сырьёлор бар, тиги эмеде биздин территорияда деп, ошону изилдеп анан мындай керамический сырьё Центральный Азия деп чыкты. Мына бул биринчи китеп. Вот. Андан кийин бул эми сырьёнун негизинде биз уже продукция алдык. Продукция чыкты, барысы жакшы болду, бирок багы мен ишим Советтер Союзунун убагында болуп калды да, анан развал болуп, ал заводдор иштебей калды. Андан кийин андан эмне кылыш керек? Андан мен бул көбүнчө илимий жагына өттүм. Өндүрүш кичине токтоп калгандан кийин мен илим жагына өтүп кеттим дагы. Мына мондай китептерди чыгара баштадым. Мына бул китеп жаза баштадым. Мына могу физико-химический аспекти деп могу өтө чоң илимий иш. Бул китеп Советтер СНГда 2008 жылы книга года деп айтылды. Биздин өзүбүздүн багыт боюнча. Анан бул, конечно, мунун баары ичинде аябай техника, технология, бүт физика, химия баары кошулган. Ошондуктан бул өтө татаал, жакшы, өзүм үчүн жакшы, мыкты китеп деп эсептейм. Вот, ушул китеп болду. Андан кийин эми мен азыр эмеде иштейм, университетте балдарга билим берем. Анын негизинде мен балдарга болгон ушулардын баарын айтып окутабыз. Атайын мен өзүм сабагымды ошого байланышкан. Анан ошондуктан балдарга болгон өзүмдө болгон акылымды, өзүмдө болгон байлыгымды, өзүмдө болгон илимимди ошолорго бергенге абдан аракет кылам. Ошонун негизинде кийинки жылы мына акыркы 5 жылда бир китеп жазыш деген оңой эмес. Ооба. Мына бул 5 жылдын эмгеги. Акыркы мына быйыл чыкты. Жаңы китеп технология фарфора деп жаздым. Эми өзүңөр түшүнөсүңөр, мен жашым өткөн жок, эми баратат алдыга. Ошондуктан могу китептердин баарын негизинде дагы бир китеп жазайын деп, мына 5 жылдык китеп иш. Мына быйыл муну чыгардым, технология фарфора деп. Мен өзүм негизинен фарфор менен иштейм. Силерге айтып коеюн, керамика деп эле элдин баары керамика деп коет. Керамиканын 4 түрү бар. Жанагы чоподон жасалган буюмдар, тиги майолика дейт, андан кийин фаянс деген бар, андан кийин фарфор. Вот фарфор жалпылап эле карап коет эмеспизби? Эң аристократ, керамиканын аристократы, эң баалуусу, эң бартуусу турбайбы демек? Эң бартуусу, эң кыйыны, эң өндүрүштө өтө кыйын. Анан мунун бышышы 1400 градуста быша турган. Жанагы бизде үйдө колдонулуп аткан жакшынакай аппак буюмдардын баары булар 1400 градуста бышып анан кийин келип чыгат. Ошондуктан ал жерде температурасын караш, анын кичине эле температурасы өтүп кетсе дефект болуп калат, брак болуп калат. Жетпей калса бышпай калат. Ошондуктан абдан сложный өзү. Ошондуктан бул фарфор эң бийик точкасы. Бирок фарфордун эң түрлөрү көп. Фарфорду өзүңүздөр билесиздер, родина өлкөсү Кытай. Кытайдан анан барып Европага тараган, Европадан барып Россияга келген. Россиядан анан башкаларыбызга келди, ошентип бизге Кыргызстанга да келди. Кудай буйруса, мен ойлойм, өндүрүш жагын
бир жакшы бизнесмендер чыкса, жакшы бир инвестор чыкса, өнүгүп биздин Кыргызстанда да фарфор заводу пайда болот деп. Мына азыр негизи бүгүнкү күндө бирок ошол канчалык деңгээлде бул фарфор технологиясына кызыккандар же болбосо мынтип сиздей болуп аракет кылгандар, изилдегендер, аны алып жүрүүчүлөр кандай? Бул ушу сиздин сурооңуз мен үчүн аябай бир өкүнүчтүү суроо. Себеп бул аябай технологиясы кыйын болгондуктан, анан кийин биздин өлкөдө бул завод, фабрика болбогондон кийин ушул багытта илимий изилдөө институттар болбогондон кийин балдар буга, кыздар буга, жаштар көп кызыкпайт. Анан экинчиден коркушат деп эле айтат элем мен. Буйса алар мени кечирип койсун. Себеби дегенде аябай кыйын технологиясы, өндүрүш өтө кыйын да. Ошондуктан көбүнчө көп барышпайт бул жака. Мына бүгүнкү күндө Кытайлар бул эми өкүнүчтүү нерсе. Кытай азыр өзүнүн тияктан даярдалган уже массаны алып келип, уже даяр жөн эле формовать этип туруп, анан кийин күйгүзүш керек да. Ошондой кылып ачып, кече бир жакында мен эмеден угуп калдым информация. Бизде Кыргызстанда фарфор заводу ачылды деп. Фактически ал биздин кыргыздык эмес, Кытайлар өздөрүнүкүн алып келип, анан бизден чыгарып, анан кыргыздыкы деп атат. Эми силер адамдар көп эле барат, тиги кафе, ресторандарга. Ошол жердеги идиш аякты карасаңар, ошол Кытайдыкы. Анан эми ал жактан бир маселе бар бул жерде. Фарфор менен айнек бул сына турган буюмдар. Буларды башкадан, Кытайдан, Англиядан, же болбосо Германиядан ташыш өтө өр жумуш, келгенче сынат да. Ошондон мунун бир өзүнүн бир спецификасы бар. Именно муну чыгарыш үчүн өзүнүн сырьё дагы оңой келет, пайда болгон керектүү адамдарга өзүнүн ошол жеринен чыгарыш керек да. Керектүүчүлөрдүн потребительдердин отурган жерден чыгарыш керек. Алып келгенге караганда азыраак түйшүктү талап кылат деп жеңил сөз менен айтсак, Анан ошондон Кытай эле аябай изобретательдер эмеспи? Анан алар алып келип туруп, азыр бул жерге массаны алып келип туруп, бул жерден бизден газды жок менен бышырып, азыр мына Кыргыздын фарфору деп атат, ал фактически кыргыздык эмес, ал Кытайдыкы. Биздин сырьёбуз азырынча жатат. Көп элдер, бизнесмендер аябай кызыгышат, бирок ага көп каражат керек, заводду куруш керек, оборудованиесин алып келиш керек, бул өтө чоң иш. Ага карабай биздин кошуна Өзбекстан алып иштеп атышат сырьёну анча. Демек Өзбекстанда өнүгүп калды, Ал Өзбекстан илгери замандан эле бар да. Өзбекстанда 5 завод бар. Ташкент фарфор заводу, Кубасайский фарфор заводу, Риштанский деген көп. Анан ошолор акырындан биздин сырьёдон көргүзбөй алып кетип атышат. Демек, негизи Өзбекстандын өзүндө барбы? Мындай сырьё буларда жок. Четтен алып келип, ошол 5 завод бар демек, э? Илгери замандан жок. Өздөрүнүн сырьёсу башка сырьё. Бар, өздөрүнүкү башка сырьё. Биздин сырьёбуз эмне менен айырмаланат? Бул түшүнсөңөр, фарфордун составына жок дегенде 10 компонент керек. Аябай сложный. Анан биздин сырьёдо ондун бир 60% уже даяр. Бул бир өзүнчө жакшы нерсе да. Уже бизге жаратылыш өзү уже берип койгон. Ошондуктан бул жерде компоненттерди чогултуш азыраак жумуш. Ошондуктан өзбектер кызыгып атат. Значит, аларга башка сырьёну Мындайча айтканда, жумуштун жарымы даяр болгон. Сырьё жагынан жумуштун жарымы уже даяр. Ошондуктан бул сырьё биздин сырьёдан кызыктуу. Конечно, бул сырьёнун өзүнүн дагы минустары бар. Эми жаратылышта жаткандан кийин мунун составында башка бизге керек эмес дагы кошумчалар бар. Алар, например, фарфор деген аппак нерсе да, ак нерсе болуш керек. Эмелерге общий ашканаларга барсаңар, алар мындай сероватый,
мындай бозыраак бозом ошондой бир кошумчалар бар, алардан айрылыш керек. Алар үчүн дагы кошумча жумуштар айрым нерселерин тазалап алып салган сыяктуу. Ошондуктан бул жерде көп чоң жумуш бар. Ошондуктан мүмкүн ошо боюнча биздин жаштар мындан кичине коркуп барбайбы деп мен ушундай өзүмчө тыянак жасайм. Конечно, бул өтө чоң жумуш. Илимий жагы дагы кыйыныраак, технологиясы дагы кичине кыйыныраак. Но бирок орустарда жакшы макал бар, не бога обжигали горшки дегендей. Любой адам иштеп направлениени алса, бул колунан келет. Эч кандай кыйынчылык жок деп ойлойм мен. Айтып атпайсызбы, бирок бүгүнкү күндө ошол кызыккан жаштар же болбосо бул тармакка кандай сүңгүп кирген жаштар азыраак деп. Анда бул тармактын келечеги кандай болмокчу? Кандай ойлойсуз? Мен мына могу жерден силерге ушуну көргүзүп кетейин. Телевизион көрүүчүлөргө да көргүзүп кетейин. Мен могу жерде акыркы бетинде уникальность фарфора деп киргиздим. Бул фарфор карасаңар, мына каерде гана колдонулбайт. Мына, пожалуйста, биринчи эле. Бүт биздин жанагы гидроэнергетика эмне кылат? Мына бул изоляторсуз эчтер тартып албайт, жана линиялар. Мына ошол, пожалуйста, мына эң керектүү болгонун эле алып карай турган болсо, эң керектүү нерсе. Биз эгер ушуну чыгарсак, вообще бай өлкө болмокпуз. Мунун, конечно, мунун требованиясы өтө күчтүү, бирок колдон келет. Мына биринчиден электроэнергетика, экинчиден мына тиги үйдө турат го, санфаянс деп коебуз. Унитаз, раковиналар, бир да башка заттан унитаз жасоого мүмкүн эмес. Айнектен жасаса болот, бирок ал сынып калат. Пластмассадан жасаса болот, бирок ал 2-3 жыл эле иштеп берет. Анан процесс старения деп коет, сынат. Металлдан жасай албайсың. Жыгачтан жасасаң чирип калат. Значит, булдан бир эле ушул фарфор калат. Бул экинчи эмеси. Сен көргүзүп атам мына кандай фарфорлар. Биздин турмуш тиричилигибизге керектүү нерселердин баары эле бул жакта турбайбы? Технический фарфор деп коет. Вот карасаңар, мунун баары фарфордон жасалат да. Мына. Бүт космоско кеткен дагы фарфор, машиналардан ичинде жүргөн двигательдер, япондар азыр двигательный машина жасап атышат мындан фарфордон. Вот, пожалуйста, насколько перспективный экенин айтайын деп атам да бул жерден. Атай киргиздим. Анан, пожалуйста, медицинада. Стоматология полностью азыркы өтүп атпайбы. Андан башка трубчатый костюмна эгер адамдарга бир эме болуп калса, трубчатый костюм деме деп моундай сөөктөр. Аларды да ушу фарфордон жасап атышат. Вот, андан кийин, конечно, эми биздин үйдөгү посудалар, идиш-аяктар, идиш-аяктар, пожалуйста. Мына. Андан кийин художественный деп коет, Эрмитажда жалаң, сонун художественный изделиялар турат. Мына мондай Петр Первыйлардын эмелери. Эмеси менен. Ой, бул художественный керамика. Вот. Ушундай эмелер толтура. Бардык ошондо бир эң көп направлениеде колдонулат да. Мына мондай эмелердин барысы Эрмитажда турат. И анан эң акыркысы мондай статуэткаларда жасалат, көрөсүңөр, мага сатып атышат. Мына ушунун эмеси менен эң көп направление кетет да. Анан американцтар булар айтып атат, 21-чи кылымдын эң көп колдонулуп турган материалы вот ушул керамика деп. Бардык жагында. Ошондуктан мунун келечеги кең, только мунун үстүндө иштешибиз керек. Мен ушу жаштарды аябай чакырат элем. Мен өзүм ойлойм, мен ушунча жасадым, баарын жасадым, бир маркамдан бирөө колуна берип кетип калсам жакшы болот эле деп ойлоп коем. Ну, возраст да идет. Өмүр өтөт да, любой адамдын өмүрү өтөт ушундай. Так что работа эмне дечи эле жаңыдан эле башталып атат. Эң көп жасай турган иштер көп. Балдарга, жаштарга действительно уже жол ачылды. Эме сырьё жатат. Только аны алып, андан ары улап иштеп
өндүрүш ачып койсо эң сонун болот. Кыргызстанга дагы, башка өлкөлөргө дагы биз таратышыбыз мүмкүн. А бул багытка мисалы мамлекет тараптан кандай көңүл бурулат, кандай иш аракеттер жүргүзүлөт? Мамлекет эми илгери биринчи президентибиз деп коеюн, айтайынчы, ошол киши түшүнчү, ал киши илимдин кишиси эмес беле. Ал киши аябай колдогон. Анан ал убакта бизде газ жок болчу. Бул газ менен гана күйгүзүлөт да, газдын негизинде бышат. Анан ал киши айтты, эми токтой туруңуз, бул бизге газ келет, ошондо анан кийин баштап бул өндүрүштү баштайбыз деп. Андан кийин заман алмашып кетти, башка иштер болуп кетти. Ошон менен азырынча бул иш баягы токтоп турат, себеби деген акча, каражат керек, аны иштете турган бир азаматтар керек, жакшынакай бизнести түшүнгөн адамдар керек. Ошондуктан бул токтоп турат. Бирок баары бир убакыт келет, бул иш башталат. Себеп бизде аябай гидростанциялар бизге керек, аларга жанагы изоляторлор керек. Шаяк болбосо дагы бизге биринчи очередь изоляторлор керек. Ошол изоляторлор азыр бизге Франциядан, башка Бразилиядан, Россиядан, башка жактан келет. Алар өтө кымбат, валютага келет да. Ошону алмаштырыш керек, өзүбүздүн өндүрүшкө, өзүбүздөн чыккан буюмдарды жасашыбыз керек, изоляторлор жасашыбыз керек деп ойлойм. Сон анан бүгүнкү күндө ошол университетте дагы атайын сабак берип, бул багыттарда дагы, башка багыттарда дагы ошол студенттерге, жаштарга өзүңүздүн жакшы бир кеп кеңешиңизди айтып, билимиңиз менен бөлүшүп келесиз го. Анан жаштардын негизи эле ушул илимге болгон аракети дейли, жалпы жонунан алып карай турган болсок, дарамети кандай? Бул бир оор маселе деп ойлойм. Себеп окуу системасы кичине өзгөрдү. Советтер Союзу бузулгандай, развал болгондон кийин. Мектептерде биз азыр келгенде эле, биринчи жолу келгенде сабак келген баладан сурайм, кайсы мектепти бүттүң, каяктан келдиң деп. Сабактын сапаты, мектептеги сабактын сапаты ылдыйлап кетти. Эми бул турмушка, шартка байланыштуу, мен аны жаман деп айта албайм. Бирок аны келген окуучулар, бизден келген окуучулар дагы аларды өйдө кетишибиз керек. Башка өйдө университеттин программасы менен окутушубуз керек да. Бирок аны окутайын десең, тигил жагы ылдыйраак. Анан кийин айка кетесиң. Анан баары бир баягы күчкө салабызбы, башкасын жагласып окуйт, окууну бүтөт. Бүткөндөн кийин азыр бар эле бизнесмен болом деген баштарында ой бар. Иштеп кетсе сразу көп акча табабыз деп ойлошот. Анан ошондуктан көбү бизнеске өтүп кетет дагы, илимди көп анча сүйбөй калышат экен. Даже азыр ушундай тенденция кетип атат. Окубай эле бизнесмен болуп кетсем, мен жашоом эң сонун болот деген дагы ушундай направление багыт бар. Көп балдар азыр эмне кереги бар, мен муну убактымды кетирип окушум керек деген ушундай маселелер давно эле туулган. Ошондой болуп атат. Бирок мен айтарым, баары бир илимдүү, билимдүү адам бул башка. Билим албаса, мунун көз карашы, турмушка болгон көз карашы, ишке болгон көз карашы, адамдар менен социумдагы көз карашы совсем башка. Ошондуктан, конечно, бизнес дагы керек, ал жашоо. Бирок ошол убакта эле балдар, жаштар ушу билимге караса жаман болбойт. Биздин обществобуз, коомубуз жакшы жакка кетет деп ойлойм. Ошондуктан бул маселе азырынча жакшы суроо бердиңиз. Бул маселе ушу оор маселе азыр. Оор маселе, орусча айтканда, больной вопрос да. Больной вопрос. Мен балдарды, кыздардын баарын айтат элем, айынан закон
тиги Эйнштейн законун билбесең, Омдун законун билбесең, биз кантип жашайбыз. Анан бизнес деген жакшы, бирок анча-мынча техника, технология менен биз алдыга кетишибиз керек да. Туурабы? Биз илгерки көчмөн эл эмеспиз да азыр уже. Дүйнө эмне деген шумдуктарды жасап атат, Мына искусственный интеллект деп кандай нерселер жасап атат. Конечно, бизде деле бар балдар кызыккан. Эми азыраак процентта. А так biz эгер булар менен иштебесек, техника, технология, фундаментальный илимдер менен иштебесек, биз артта калып калабыз. Обязательно биз илимий жагын өндүрүшүбүз керек. Абдан сонун сизге ыраазычылык билдирели. Бүгүн бир гана көрүүчүлөр үчүн эмес, биз үчүн дагы жакшы маек болду, биз үчүн дагы жакшы ачылыш болду. Мисалы, мен ушул эфирибизден эле көп маалыматтарды ала алдым. Буга чейин мындай укпаган, балким мындай көп көңүл бурбаган, ал үчүн сизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Ошол илимге кызмат кылып, кыргыз элине кызмат кылып, жаштардын бир өнүгүү өсүүсүнө өз салымыңызды кошуп, билимиңизди берип, ден соолукта жүрүңүз. Буюрса дагы мына ушундай эмгектер көп жаралсын, жакшы бир ой тилектер орундалсын. Кыргызстанда дагы ушул илим жагы, технология жагы ушунчалык өнүксүн. Ошол күндөргө жетели дейли, сизге ыраазычылык билдирели. Келиңиз, сизге дагы балким жыйынтыктоочу микрофонубузду суналы. Мен эмнени айтат элем биздин өсүп келе жаткан жаштарга, бул технология деген бул мындай орусча айтканда прикладная наука деп коет. Эгер бизнесмен эле болгостон, ушу прикладная теричтен фундаментальный жагы болбосо дагы прикладной жагын, технология пищевой промышленности, технология металлургический, бизде алтындардын баарын иштетип, технология силикатный промышленность, цементный промышленность, ушуларды өстүрсөк, биздин жанагы бюджет деген бюджетибиз көбөйт эле, биз өлкөгө таанылат элек. Ошондон мен жаштарды ушу силерден пайдаланып, силердин телевизияныңардан пайдаланып, мен өзүмдүн студенттеримди, өсүп келаткан жаштарды, мектептин окуучуларын баарын ушу илимге кызыгып, илимдин үстүндө иштеп, анан өздөрүнүн бизнесин өстүрүп кетсе деп каалайт элем. Ошону ошолордон күтөт элем. Буйрса. Сизге да ыраазычылык билдирели. Сонун маалыматтар менен бөлүштүңүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келип туруңуз. Чындыгында кызыктуу тема экен. Баарыбыз үчүн кызыктуу болду. Кийинки эфирибизде дал ушул темабызды улантабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип мен жаңы чыккан китебимди элге таанытып койгонуңар үчүн мен өтө ыраазымын. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Биз Сагынайымызга чын дилден ыраазычылык билдирели. Чындыгында сонун бир темага токтолуп, сиздер үчүн жакшы бир маек курууга аракет кылдык. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Эгер маекти толук түрдө көрүп жетишпей калган болсоңуз, анда түштөн кийин 3-төн 5ке чейин дагы биздин дал ошол берүүлөрүбүз кайталанат. Ошондой эле УТРК YouTube баракчасына баш багып, буга чейинки маектерибизди, бүгүнкү маектерибизге дагы көрүп күбө болсоңуздар болот. Туура айтасыз, абдан сонун маек болду. Биз үчүн да абдан сонун маалыматтар болду. Сиздер үчүн да пайдалуу бир маалыматтар болду деп ишенебиз. Биз сапарыбызды алга карай улантабыз.